Ата деген сөздү укканда сиздин оюңузга эмнелер келет? Балким сиздин жүрөгүңүз ата деген сөздөн жылуу сезимдерге толоор. Сизге болгон аталык сүйүүсүн эстегенде ага болгон ыраазычылык бар. Же балким одоно сөздөр менен урушуп, катуу жасалаган гана эркек адам эсиңизде калгандыр. Дагы бирлерибиз ата деген сөз менен эч кимди атай алган эмеспиз. Себеби атасы эч качан болгон эмес. Сиздин жашооңузда жакшы ата болдубу же жаман ата болдубу? Баары бир анын өмүрүңүзгө тийгизген чоң таасирин тана албайсыз. Эмесе келечектен үмүттөнгөн айымдар октурусунда бүгүн аталар жана алардын кыздарынын жашоосуна тийгизген таасирлери тууралуу сүйлөшөбүз. Толкунумду менин жашоомду түшүнөр жалгыз сен гана. Асказумсуң менин жашоомду сездирби сырыңды башка. Асказумсуң менин жашоомду сездирби сырыңды башка. Ата, 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 түшүнөр жанымды сен гана. Ата, 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 түшүнөр жанымды сен гана. Ата сага айтам бардыгы сакталганды көңүлдө. Жакшынын сактайсың жалыны, жамандын торойсуң багыты. Жакшынын сактайсың жалыны, жамандын торойсуң багыты. Ата, 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 түшүнөр жанымды сен гана. Ата, 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 түшүнөр жанымды сен гана. Райымдуулугуңдун чеги жок, куткарып алдың мени. Тазалайсың мени алтында, тозоктун отуна калтырба. Тазалайсың мени алтында, тозоктун отуна калтырба. Ата, ата, түшүнөр жанымды сен гана. Ата, ата, түшүнөр жанымды сен гана. Ата, 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 түшүнөр жанымды сен гана. Ата, 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 түшүнөр жанымды сен гана. Түшүнөр жанымды сен гана. Саламатсызбы Асылзат айым?
Сизди келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусуна кош келиңиз демекчибиз. Кымбаттуу угарман, биздин толкунга кошулган баардыгыңыздарга аманчылык тилейбиз. Биз бүгүн сиз менен маектешүүгө аталар менен кыздардын мамилелери деген теманы тандап алдык. Ар бирибизде аталарыбыз калтырган таасирлер менен издер ар башкача экени талашсыз. Асыл, сенин атаң менен мамилең кандай болгон? Жакшы суроо. Биринчиден мен апамдын кызы болчумун. Кээ бир балдар апаларына, кээ бир балдар аталарына жакын болот эмеспизби? Атам менен мамилемде көп эле өйдө да, ылдый да учурлар болгон. Мен эми аны көбүрөөк түшүнөм. Ал элдик адам болгон экен. Ал биздин гана атабыз болбостон көпчүлүк менен аралашкандыктан ал көптөр үчүн ата сыяктуу болуптур. Кээде гана бизге кандайдыр бир жылуу мамиле кылганы болбосо, көпчүлүк учурда биз менен эч бир иши жоктой сезилер эле. Көп эле эркек адамдарга окшоп ал биздин курсагыбыз тойгонуна жана кийимибиз бүтүн болгонуна гана басым койсо керек. Ал кыздардын өзгөчө сезгич, көңүл бурууга муктаж экенин эч качан изилдебесе керек деп ойлойм. Биздин көрүп, билип чоңойгонубуз жашообузда көп таасир калтырарын кеп кылып жатпайбызбы? Кандайдыр бир эскерүүлөрдөн качып кутула албайбыз. Бирок ошол эскерүүлөрдөн келген таарынычтар же башка жаралануулардан толук айыгууга мүмкүн экенин айткым келет. Бүгүн бизди угуп жаткан угармандардын ар биринде да өз аталары менен болгон мамиледен улам жакшы же жаман таасирлер, тажрыйбалар бар. Айтканыңа кошулам, Шайыр. Биздин бүгүнкү тема абдан маанилүү темалардын бири. Темабыз аркылуу биз аялдар түшүнүүсү зарыл болгон чындыкты бөлүшкүбүз келет. Биздин келечекте ким болуп чоңоюубузга аталардын таасири өтө чоң. Эгер сиздин атаңыз менен мамилеңиз жакшы болгон болсо, муну сиз Кудайдын батасы деп кабыл алууңуз керек. Ал эми ата деген ким экенин билбегендер же атасы менен начар мамиледе болгондор үчүн биздин жашоо сабактарында жана жаназыктар сабактарыбыздагы айтчу ойлорубузду кун коюп уксаңыз деп чакыра кетмекчибиз. Эл ичинде айтып калышат эмеспи? Уулуңду үйлөндүргөнчө ал сага уул. Ал эми кызың өмүр бою кызың бойдон калат. Билесизби, бул айтылган сөздө калет жок. Аталар менен кыздарынын ортосунда өзгөчө мамиле түзүлөт. Ал мамилелер жакшы же жаман деп мен айта албайм. Азыр биз кайсы куракта болбойлу, аталарыбыз менен мамилелерибиз жакшы же жаман болдубу? Маанилүү эмес. Маанилүүсү ошол мамилелердин келечекте биз ким болуп чыктык, ошого тийгизген таасири зор болду. Биздин аталарыбыз өзүбүздү аял заты катары татыктуу сезүүбүзгө түрткү берүүчү таасир калтыра алышат. Мындай таасирлерди энелерибиз эмес, аталарыбыз калтырат. Биздин эркек адамдарга кылган мамилелерибиз, иштеген жумуштарыбыз, же деги эле өзүбүздү аял заты катары кандай баалайбыз? Бул аталарыбыздын таасиринин натыйжалары. Биз кааласак же каалабасак да ушундай. Биздин аталарыбыз да кадырес эле адамдар. Башкача айтканда, аларды кындыксыз деп атоого болбойт. Керек болсо, улуу деп эсептелген аталар да улуу же чоң каталарды кетиришет. Ошондой эле ар дайым көзөмөлдү биринчи орунга коюп, балдарынын жашоосун чектен чыккан тартип менен зомбулукка айландырган аталар да бар. Кээ бир аталар балдарынын жашоосунда таптакыр жок. Балким ажырашуулардын артынан алар жок же жөн гана баласынын жашоосу таптакыр кызыктырбайт. Биринчиден, биз аталарыбыз аркылуу эркек адамдар менен алгач таанышабыз. Түз же кыйыр маанидеби ата деген сөз эркек адамдын элесин берет. Атабыз дал ошол учурда биз үчүн жөн гана эркек адам. Бирок кийинчерээк эркек адам менен жумуштабы же жеке жашообузда кездешкенибизде кичинебизде атабыздан алган сабактарды жана анын таасирлерин түшүнө баштайбыз. Келечекте биздин эркек адамдар тууралуу элестетүүбүз аталарыбыздан көргөндөргө толук негизделген болот. Ошондой эле белгилүү бир эркек адамдан биз күткөндөр да качандыр бир аталарыбыз аркылуу бизде калыптанып калган. Аталардын кыздарына көрсөткөн сүйүү ыкмасы адатта энелердин ыкмаларынан айырмаланып турат. Энелер адатта шартсыз сүйүү менен сүйүшөт. Аталардын сүйүүсү адатта кандайдыр бир жетишкендиктер жана ийгиликтер үчүн көрсөтүлөт. Андыктан кыздар атанын сүйүүсүнө ээ болуу үчүн татыктуу аракет кылуу керек деп түшүнүшөт. Кыздар менен аталардын ортосундагы мамилелер кээде аталардын кыздарына карата сезимдерин ачык айта албагандарынан татаалдашышы мүмкүн. Айрым учурларда энелерге аталардын кыздарына болгон сүйүүсүн же сезимдерин жеткиликтүү тилде которуп берүүсү туура болот. Мисалы, кызым, атаң сени абдан сүйөт. Ал өзүнүн аталык сүйүүсүн, жакшылык гана каалоосун ачык, толук түшүндүрө албай жатат. Эгер ата өз кыздарына жүрөгүндөгү аталык сүйүүсүн же сезимдерин ачып түшүндүрө алса, бул анда чыныгы жетишкендик же атанын билгичтигин, жөндөмдүүлүгүн түшүндүрөт.
Энеге караганда ата үй бүлөдө азыраак убакыт гана боло алат эмеспи? Андыктан атанын ою же үйдөгү иштерге реакциясы баланын эсинде терең из калтырат. Ал эми сиздин атаңыз эч качан болбогон болсо, же болгон бирок абдан катаал, мыкаачы адам болгондуктан сиздин жан дүйнөңүздү катуу жараланткан болсо, эмне кылуу керек? «Папина дочка навсегда» аттуу автору Райт деген адам жазган китепте 3 түрлүү иш-аракеттин үлгүсү берилген. Алар төмөнкүлөр. Биринчиден, сизге жасалган начар мамиледен келип чыккан ички дүйнөңүздүн жаралануу абалынан чыкпоону тандап, атаңызды кечирбестен жабыркаган абалда жашоону улантасыз. Эгер ошол жан дүйнө оорусун кармануу менен жашай турган болсоңуз, ал сиздин учур чагыңызга да, келечегиңизге да терс таасирин тийгизет. Экинчиден, сиз атаңыз менен активдүү түрдө күрөшүп, аны менен каршылашып жашайсыз. Жана ички жарааттарыңыз мындай учурда ачык жана бүтпөгөн жараатка салыштырылат. Үчүнчүдөн, сиз өткөн чагыңыз кандай болуп өткөнүнө карабай, учурда өткөндүн таасири менен жашабайсыз. Бирок өткөн учурдун жарааттарынан учур чагыңызда арылуу сиздин колдо. Жана бул тандооңуз келечегиңизге да жакшы таасир берет. Эгер сиз үчүнчү жолду тандайм десеңиз, сизди эмгектенүү күтүп турат. Себеби жан дүйнөнүн жарааттардан айыгуусуна ачкыч бул кечирим. Бирок мен ал адамга ушунчалык катуу ачуум келип турат дешиңиз мүмкүн. Ачуулануу нормалдуу эле реакция. Бирок эсибизде болсун, ачуу бекем орун алган жерде кечиримге орун жок. Жана бул жерде да сиз ачуулануудан баш тартуу деген тандоону кылууңуз керек болот. Бул жан дүйнөбүздүн суроосу болгондуктан албетте мындай күрөштү сыйынуу менен жеңүүгө болоорун айткыбыз келет. Бардык негативдүү учурларды эстеп көрүп кечирүүгө аракет кылыңыз. Жана алардын ордун позитивдүүлүктөр менен толуктаганга оюңузда да, жүрөгүңүздө да чечим кабыл алыңыз. Кудай сиздин жараланган жүрөгүңүздөн ачууну алып салып, айыктырууга күчү жетет. Атаңыздын бетине ачык айта албасаңыз да, сыйынууда атаңызды кечирериңизди асмандагы ата болгон Кудайга айта аласыз. Айыгуунун, эркин жашоонун ачкычы. Дагы бир ирет кайталайбыз. Кечирим жана кечирим. Ошондой эле жан дүйнөңүздүн айыгуу процессинде өзүңүздү айыптуу сезип алган болсоңуз, бул оюңузду өзгөртүүдө маанилүү кадам. Атаңыз сиз жаман болгондуктан сизди четке кагып же жаман мамиле кылган эмес. Кыйынчылык учурунда балким сиз кайсы бир себептерден улам өзүңүздү күнөөлүү катары сезип алышыңыз мүмкүн. Бирок улуу адамдын, атаңыздын терс мүнөзү же туура эмес чечимдерине сиздин эч айыбыңыз жок экендиги анык. Андыктан алдыга кадам таштоого сизди артка тарткан ар кандай ойлордон баш тартыңыз. Ийниңизден силкип салыңыз да кенен келечегиңизди коруңуз. Биздин асмандагы атабыз жеткилең ата. Биздин аталарыбыз кадыреси адамдар болгондуктан жеткилеңсиз болушкан же болушат. Жашообузда кандай гана кыйынчылык болбосун, мейли ал жан дүйнө жаратыбы же жашоо түйшүктөрүбү, Кудай бизден ишеним менен ага алып келип тапшырып, жүктөн арылуубузду каалайт. Ал бизге тынчтык бере алат. Ага кайрылган адам анын кереметтүү жаратуучу экенин түшүнбөстүктө калбайт. Ошону менен бирге ал сизди таң калаарлык жаратканын да түшүнөсүз. Кымбаттуу айым, бүгүнкү жашоо сабактарыбыздан биз ата кызынын жашоосуна жана ден соолугуна канчалык терең таасир калтыра ала турганын угуп билдик. Бирок эгер сиздин жашооңузда атаңыз тарабынан кандайдыр бир одоно, катаал мамиле уланып жатса, же жүрөктөгү жаралануу айыкпай жатса, кандай кылабыз? Бул суроолорго биз жана азыктар сабагыбызда дагы токтолобуз. Анда эмесе азыр жагымдуу ырга кулак төшөсөк. Ата, сен гана түшүнөсүң, сен көмөк көрсөтөсүң. Ата, рухуңа жубатасың, өлүмдөн куткарасың. Ата, ар качан жанымдасың, эч качан таштабайсың. Ата, ар качан дарусуң, сен гана алдабайсың. Сенден башка кимге ишенемин? Сенден башка кимди сүйөмүн?
ғана шындығымсың ата. Мен қубансам қубанып, мен ойласам ойлайсың ата. Sen ғана шын сүйесің, sen сүйінің өзісің ата. Mezgildir almaşsa da sen bolosun tübölük. Senden başka kimge işenemin. Senden başka Асылзат айым, үй бүлөдөгү жакшы, бекем мамиле абдан маанилүү экени баарыбызга маалым жана муну көптөрүбүз баалайбыз. Бүгүн биздин тема аталар менен балдардын ортосундагы келишпестиктен арылып, элдешүү жөнүндө болмокчу. Кудайга шүгүр, көптөрүңүздөрдүн атаңыздар менен мамилеңер жакшы жана элдешүүлөрүнүн деле кереги жок. Балким кимдир бирөө апасы менен элдешүүгө муктаж, же үй бүлөдөгү башка адам менен, мисалы бир тууганы менен элдешүүсү керектир. Биз менен уктуруунун аягына чейин калыңыз жана мамилелерди оңдоо үчүн даярдаган маалыматыбызга күбө болуңуз. Себеби бузулган, талкаланган мамилелер сөзсүз калыбына келтирилиши керек. Сиздин көңүлүңүздү алдыда бир нече окуяларга бургубуз келет. Жолдош аттуу жаш улан өз атасы менен эч качан жакшы мамиледе болгон эмес. Кичинекейинен атасы аны баарсыңбы же жоксуңбу баары бир дегендей мамиле кыла турганы эсинде. Же эгер сүйлөй турган болсо кыйкырып урушуп сүйлөчү. Бала үчүн атасы анын байкесин жана эжесин гана жакшы көрүп, аны жек көрчүдөй сезилчү. Жолдош кичинесинде атасынын мындай мамилесин такыр түшүнө алчу эмес. Ал күнөөнүн баары менде. Мен абдан жаман бала болсом керек, ошондуктан атам мага ушундай мамиле кылат деп ойлончу. Андан бери көп жылдар өттү. Жолдош бой жетип чоң жигит болду. Бирок атасы менен мамилеси баягы ойдон калды. Алар бири-бири менен айла жоктон гана сүйлөшө турган. Ошондон кийин жолдоштун атасы катуу ооруп калат да тилден калат. Анан көз жумат. Атасынын көзү өтүп кетүүсү менен жолдоштун атасы менен элдешүүгө болгон мүмкүнчүлүгү да колдон чыгып кетет. Жолдош эмдигиче кепчип элдешүүгө эч кандай аракет кылбаганына өкүнүү менен жашап келет. Жок дегенде 10 мүнөт убактым гана болгондо мен сени жакшы көрөм ата деп айтпайт белем деп өкүнөт. Бирок эми бул мүмкүн эмес. Чолпондун атасы эл алдында кадыр барктуу адам. Бирок үйдө анын абдан ачуулуу, балдар кыздарына кол көтөрүп, ыгы жок катаалды көрсөткөнүн эч ким билбейт. Сөзү менен да, кылган иши менен да үй бүлөсүнө күн көрсөтпөгөн адам. Көптөгөн жамандыктан көңүл калган Чолпон атасы менен такыр эле сүйлөшпөй, кийин аны менен көрүшпөй да калды. Чолпон ошол таарыныч менен ачуу сезимдерин ичине катып, эртеден кечке жумуш менен алаксып, эч нерсе болбогондой жашоого аракет кылып келет. Бирок жүрөгүн өйгөн нерсе бул атасына болгон ачуудан арылып, элдешүү. Ушул жылдар бою ал атасына карата ачууланып жашоону тандап, ошол жүктү көтөрүп келди.
Мына эми өзгөрүүгө убакыт келип жетти. Ойлонуп көрсө, ал бул жараатты көпкө чейин жаап жашырып, айыкпаган бүтпөгөн бойдон анын азабын тартып келди. Ал калган өмүрүндө таарынычтын туткунунда жашап өткөргүсү келген жок. Кечиримге убакыт келди. Ата-энесинин үйүнө жол тартты да 2 күн дегенде келип эшигин какты. Атасы эшикти ачты. Экөө бири-бирин бир топко карап туруп калышты. Атасы экөө үйгө киргенде кызы ага: "Ата, мен сизди кечирдим" деди. Бул атасы үчүн баалуу сөздөр эле. Көзүнө жаш алып, өзүнүн канчалык катаал болгонун жана үй бүлөсүнө зомбулук көрсөтүп жашаганын мойнуна алды. Ошондон 1 жыл өтүп, Чолпондун атасы каза болду. Аны атасы менен элдешип калганы, жүрөгүндө оор жүктөн арылганы кубандырып турду. Эми акыркы окуябыз Алина жөнүндө болмокчу. Алинанын апасы ал кичинекейинде эле атасы экөөнү калтырып кетип калган. Бир нече жылдар бою катары менен келип алардан кабар да алган эмес. Атасы 3 жумушта иштеп, үйдүн акчасын төлөөсү керек болгон. Анан да башка тиричилик үчүн каражат керек да. Ошентип апасы да жок, атасы да таң эртеден кетип, түндө келгендиктен кыз өзү менен өзү үйдө жалгыз калчу. Бардык үй түшүгү анын мойнунда эле. Ошондой эле маанилүү чечимдерди чыгарууну да ал эрте баштады. Андан бери көп убакыт өттү. Алина чоңоюп, өзүнүн үй бүлөсү пайда болду. Кудайга шүгүр, абдан сонун үй бүлө курулду. Бирок кыз апасы менен ошол бойдон элдешкен жок. Анын жүрөгү баштагыдай эле таарыныч менен ачууга, жек көрүүгө толгон. Бул сезимдер ага чындап бактылуу жашоого тоскоол болуп келет. Бул абал анын жүрөгүндө оор таштай болуп, орун алып алгандай кетпейт. Кымбаттуу айым, бир нерсеге ишенип коелу. Биз өсүп чоңоюп жатканда бизди курчаган жакындарыбыздын бири денелик жактанбы же эмоционалдык жактанбы сөзсүз жаралантаары бышык. Себеби алар атабызбы же апабызбы, ким гана болбосун, баары жөн гана адамдар. Баарыбыз күнөө кетиребиз, жаңылабыз. Бирок кимдир бирөөнүн күнөөсү кимдир бирөөнүн жашоосуна катуу сокку болуп урунат да, бүлүнүүгө көбүрөөк учуратат. Таарынган тарап ачуу менен таарынычты бекем кармап алса, анда бара-бара ачуу ал адамдын жүрөгүнө ээлеп, бийлик кылып алат. Адам кул болуп калат. Биздин ачууга толгон жүрөгүбүздүн абалы айланабыздагыларга кылган мамилебизге, жакыр даалдарга өз таасирин бере берет. Баарынан кыйыны ушул сезимдер. Кудай бизге бергиси келген кубаныч жана эркиндикти уурдап алат. Адамдын күнөөлүү табияты бизди оор жүк көтөрүп, кул сыяктуу жашоого мажбурласа, Кудай бизге ошонун баарынан арылып, эркиндикте, тынчтыкта кубанып жашоону тартуулагысы келет. Мына ошондуктан адам тараптан тандоо кылынуусу зарыл. Жүрөккө терең жайгашып алган ачуу менен жек көрүү бизге жакындарыбызга чыныгы сүйүү көрсөтүүгө, же алардын бизге деген сүйүүсүн кабыл алууга жол бербейт. Ошондуктан бизде толук кандуу жашоо жок. Асыл зат айым, эгерде сиздин да жашооңузду ууландырган жакындарыңызга болгон таарыныч бар болсо, сөзсүз элдешиңиз демекчибиз. Эгер сиздин жашооңузда айгууга же калыбына келиши керек болгон мамилелер барбы? Убакытты созбоңуз. Сизди таарынтыштыбы? Же сиз бирөөнү таарынттыңызбы? Экинчи тарап каалабаса да сиз кадам таштаңыз. Бул кечирим деп аталат да, алгач өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн калыптануусуна өзүңүз жол ачасыз. Элестетсеңиз, сизди ачуунун, кыжырдын, жек көрүүнүн чынжырлары байлап алган дейли. Эми сиз кечирдим деген чечим менен дал ошол сизди туткундаган сезимдерден арыла аласыз. Кечирим бул тандоо. Сүйүктүү курбум, балким сизди таарынткан адам эми жаныңызда жок. Жана ичиңизде кандайдыр бир ачууга эми өкүнүү кошулуп, сизди кыйнап жаткандыр. Бирок билесизби, Кудай сиздин элдешүүгө болгон ниетиңизди көргөн. Сиз балким кечигип калдыңыз, бирок Теңир сиздин калган убактыңызды бактысыз сезип, өзүңүздү жемелеп жашооңузду каалабайт. Сыйынууда Кудайга жүрөгүңүздөгүнү төгүп айтыңыз. Ал улуу, кудуреттүү, айыктыруучу, калыптандыруучу, жаратуучу Кудай. Сиздин жан дүйнөңүздү кубаныч менен тынчтыкка толтуруу ишин ага тапшырып бериңиз. Жылуу күн нурларын кабыл алуу үчүн гүлдөр кандай ачылса, сиз да жүрөгүңүздү Кудайдын баталарын, тынчтык, эркиндигин кабыл алууга ачыңыз жана кабыл алыңыз. Ошондо сиз башкаларга сүйүү көрсөтүүгө жана сүйүү кабыл алууга жөндөмдүүлүккө ээ болосуз. Эгер кааласаңыз, азыр менен бирге сыйынсаңыз болот. Кудуреттүү Кудайым, сен бизди алгач өзүң менен элдештиргиң келет. Себеби адам баласы күнөөнү тандап алуу менен сенден ажыраганбыз. Бирок улуулугуң менен Машаяктын курмандыгы аркылуу бизди өзүң менен элдештирдиң. Ыраазыбыз сага Кудайым.
Эми биздин жашообузда айыгууга муктаж болгон мамилелер үчүн жардамыңды сурайбыз. Жеке мага да жашоомду элдешүүгө, сүйүүгө, кечирүүгө, эркиндик менен кубанычка толтура көр деп суранам. Амин. Ардактуу айым, бүгүн да сиз менен бирге жашообуздун маанилүү бөлүгүн карап, айыгууга кадам таштоого убакыт келгени жөнүндө сүйлөшүп алганыбыз пайдалуу болду деп ойлойм. Чынында эле маанилүү тема болду. Жана мен үчүн дагы бир ирет Кудайдын асмандагы ата экени маанилүү болуп калды. Себеби өзүбүздүн жердеги аталарыбыз жөн гана пенде экени, ал эми жаратуучубуз таптакыр башка. Ал эч ким бере алгыс сүйүү, кубанычты, тынчтыкты бере алганы кандай гана керемет. Кымбаттуу курбум, Кудайдын сүйүүсү эч качан төгөнбөйт же өзгөрүп кетпейт. Бул дүйнөдө баары өзгөрөт. Суулар кургайт, климат өзгөрөт, адамдар таанылгыс болуп өзгөрөт. Бирок Кудай жана анын сөзү эч качан өзгөрбөйт. Андыктан жашообуздун пайдалуун Кудай сөзүнө курсак, эч качан жаңылбайбыз. Сиз менен уктуруубузду жыйынтыктап коштошсок деп турабыз асыл атайым. Саламатта туруңуз. Ал эми эртең да обого чыга турган Туу Куломду уктуруусуна жакындарыңыз менен кош келиңиз демекчибиз. Бизге кат, комментарий жазуу менен байланышка чыгыңыз, суроо сунуш айтыңыз. Ошондой эле алдыда сиз үчүн жаңыруучу Кудай сөзүнө кулак сал рубрикабызды да тыңдаңыз. Акырына чейин биз менен калыңыз курбум.